Жылуулук насос кандай функцияларды аткарат? Бул үйдө 270 квадрат үй 24 киловатт жылуулук насос турат. Бул жакта жылытуу, муздатуу жана ысык суу. Жүрүңүздөр ичкериден көрсөтөм. Бул жакта байкасаңар болот. Бул жактан тепловой насостон келип аткан подача обратка келип туруп, биздин бул буферный бак деп коет. Бул ошол системадагы сууну көбөйтүп берүүчү аккумулятор тепла деп коет. Жылуулукту топтогуч да. Bundan уже келип туруп системага бул жерден тарайт. Мынакей көрсөңүздөр болот. Биринчи этаждын суу жылытуу системасы, башка айтканда бул жакта жылуу пол жана могул 2 турба подача обраткасы экинчи этаждын жылуулугуна. Жана айтканымдай жылытуу, муздатуу, ысык суу деп атам. Бул болсо именно жайында муздатуу үчүн жана фан-койлдор көрсөткөм. Бул жактан 2 турба келип, бул жакта көрсөңүздөр болот. Бак косвенного нагрева, башка жакында кыйыр жылытуу суу сактагычы да. Бул ошол душтагы, ваннадагы, кухнядагы, башка айтканда бул 200-300 квадрат үйдү жылуу суу менен камсыздайт. Тый жерден турбалар келип, мына көрсөңүздөр болот. Бул жакта жылуу сууга кантип кутполго кантип тарагандыгы жөнүндө. Жана бул жактан үйдү кантип муздатат дегендерге мына көрсөңүздөр болот. Тиги жакта 2 кассетный фан-койл коюлган. Жана бул жакта комнаталарга болсо 5 штук мындай фан-койл деп коет. Көрсөңүздөр, кондиционердин эле ички блогуна окшош да. Бул ошол суу менен келген жылуулукту сиздерге үйлөп берет. Башка айтканда кышында жылыта берет дагы, жайында болсо салкындата берет. Ошентип достор, жылуулук насос сиздерди жылытуу менен, муздатуу менен жана ысык суу менен камсыздайт.